Биримдик куттан жаңы салынган өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Мынакей бул коросу. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Биримдик кут 4-көчөдө жайгашкан. Үйгө баруу үчүн сиздер мынакей центральный көчө, 1-көчө. В сектордун кесилишинен эле бир аз чыгышты карай жүрөсүздөр. Катардагы 3-көчөдөн туугандар сол тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан. Биримдик кут 4-көчө болуп калат. Анан бул жерден жүргөн маршруткалар бар туугандар шаардын бурчусуна. Бир аз ылдый туруп, Объездойдон түз жүрсөңүздөр Дордой базар жака деле бат эле бара аласыздар. Өйдө карай жүрүп, Жибек жолго же оң тарапка бурулсаңыздар, Аламедин базарга деле бир 10-15 мүнөттүк жол экен машина менен. Конуштун мынакей ылдый жагында эле караван базары, салынып аткан үчүн караван базарына да жакын туугандар. Андан ары мынакей туугандар келген түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштан сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйсүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек 4-көчөдө жайгашкан туугандар. В сектору. Жалпысынан жерден 4 сотук. Түндүк чегара мынакей бул жактан башталган, түштүк чегарасы бул дарбаза бүткөн жерге чейин. Көчө тараптан мынакей бийик забору, дарбаза жана үйдүн алды тарабында мондай навеси да бар. Бери карай жүрсөңүздөр мынакей караван базар, бул эле жакын эле болуп калат туугандар. Анан бул жакта мечит, садиктер и мектептин жайы дагы ажыратылган. Мектепке жакын аралыкта түшүшү планы бар экен. Азыркы учурда Лебединовка жана Востогальный мектепке балдар барышат. Видеонун башында айткандай, Дордой базарына, Аламедин базарга деле туугандар бул үйдөн бат эле бара аласыздар. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосу. Алды тарабы чоң навес, навестин түбүнө көп эле машина койсоңуздар кенен баткыдай көрүнөт туугандар. Бул жагында тротуар и жашыл зона, же болбосо жер жемиш эккенге жайы. Жана бул жакта 150 квадрат метр болгон чоң үй. Каттал жагында мынакей бул жакта очоканасы, склад, котелдор дагы өзүнчө бар. Стенасы кызыл бышкан кирпич, сырткы тараптан базалит менен утеплять этилген. Туугандар негизинен үй ээси өзүм үчүн сапаттуу кылып салган үйүм дейт. Фундамент жердин ылдый тарабына 1 метр, өйдө жагына 1 метр куюлган туугандар. Сүрөттөргө чейин бар экен, кантип үйдүн салынганына келгенде да карап көрсөңүздөр болот. Жана сыртта бир мондай склад, отункана класстары, көмүркана класстары сыртка жаткан анын мынакей сыртка жаткан. Документтер боюнча кызыл китеби бар туугандар. Сиздерге азыр биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Тышкы тарабы травертин менен жасалган. Тепкичтер, бул жакта тепкич, ал жактан очокана тарапка кирген тепкичи. И бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Киребериш прихожкасы. Оң жак киргенде сол жакта ванна, душ, ажатканасы. Мынакей туугандар, отопление, паровое отопление. Көмүр менен жылыткан умный котел, бардык бөлмөлөрдө жылытат туугандар. Анан оң тарапта чоң зал жайгашкан. Мынакей көрүп турганыңыздардай ремонт. Зал түндүк тараптан, түштүк тараптан терезелери. Мынакей бул жагында кухня. Суунун жайлары, кухонный мебелдин жайы, бул жак ТВ зона жана бул жерден мондай бир жакын бөлмөгө өтүп кетип экенсиздер. Кладовка костарбы кухнядагы. Анан о жактагы кладовка бир жагы, бул жагы болсо кир жууган машина койгонго деле шарт бар экен бул жакка деле туугандар. Андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Көрүп турсаңыздар тепкичтер орнотулган. Экинчи этажда 4 бөлмө, коридор жана балкон. Эшиктер орнотулган жана свежий ремонт. Туугандар, терезелер чыгыш тараптан жана батыш тараптан орнотулуптур. Жана адашып алыпмын, түндүк түштүк деп. Чыгыш тараптан жана батыш тараптан орнотулган терезелер. Биринчи этаждыкы дагы. Бул жакта бир балдар бөлмөсү.
Бұл жақта дағы бір спальный бөлімі. Шығыш тараптан терезелері. И бұл жерді дағы бір бөлімі жайға ашқан. Ondan ары. Бұл жақта туғаннан балкондағы жайға ашқан. Балконда район сатылуучунун коргоосу кенен көрүнөт экен туугандар. Андан ары сиздерге бул жакты көргөзөйүн туугандар. Бул жагында очоккананын үчүн салынган жери, склад жана отоплениянын котел үчүн бөлмөсү бар. Могу жерде очоктун планы бар экен туугандар. Могу жака очок орнотуу. Түштүк тарабынан, чыгыш тарабынан терезеси. Стеногеска блок. Бул жакта отоплениянын котел орнотулган. Умный котел. И бул жагында склад экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Сыртка жаткан, анан бул жагы көмүркана туугандар. Айтылбаган эмне маалымат? Документ боюнча айттык. Баасы бул үйдүн $145,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0500 665 800 0500 665 800. Лайктан басыңыздар туугандар. Ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.